саламатсыздарбы? Мен 3 памперстерден колдонуп көрдүм. 2-размер. Булардын бааларынын да айырмасы бар экен, качестволорунан дагы. Жаңы төрөгөн энелерге советимди берейин дедим эле. Эң биринчи мен Хагисти колдондум. 1-размерде Хагисти колдонгом. Экинчисинден баштап Тайтайды да алып көрдүм. Бул памперсти да алып көрдүм. Хагисти да алдым. Хагис бул 2-3 упаковка кетти. Эң жакшысы эле бул Хагис экен. Баасы да ошондой эле кымбат Хагистики. Андан кийинки Тайтай экен. Тайтай бул местный производство биздики. Мындай экен. Ичи дагы мындай түс экен. Ошондой эле. Мунуку да ошондой экен. Окей. Бул памперс болсо аябай бат толуп калат экен. Хагистен деген күнүнө 4 памперс кетчү болсо, Тайтайдан деле ошондой эле кетет экен. Мындан болсо 5-6 памперс кетип калат экен. Аябай бат толуп. Анан толгондон кийин 3 саатка жетпей эле толуп калат экен. Толгондон кийин бат эле кийимине өтүп кетет экен. Ошондой эле бул Хагис. Хагистин ичи мындай. Булардын айырмачылыгы Хагис мындай четинен баштап толо баштайт экен. Тайтай болсо общий толуп баштайт экен. Бул дагы ошондой бирдей. Бул экөө бирдей калыпта толот экен. Хагис болсо четинен баштап толот экен. Мындайынан болуп, анан жан баштагы дөмпөйүп калганда уже памперс толуп калат экен. Ошондой эле. Хагис 27 штукту мен 280 сомго алдым. Тайтайды 220. Бул 29 штукту 210 сомго алдык. Буларды мен Сокуктан алдым. Буну болсо Дордойдон алганбыз. Ошондой эле. Памперстердин ичинен Хагис эле жакшы экен, бирок эч нерсесине аллергиясы чыккан жок. Үчөөнүкүнө тең. Болгону могу памперс деген меники эркек бала. Эркек баланыкы эмеси мустак болуш керек дейт чөчөсү. Бул ысытып берет экен. Хагистен болсо билинбейт. Кандай болсо ысытпайт дагы, мустатпайт дагы ошондой эле. Тайтайдан да байкаган жокмун, ысыгын же мустагын. Денеси кандай болсо ошондой эле экен. Тайтай менен Хагисти алгыла деп сунуштайт элем энелерге. Ошондой эле бул чаптагычтар жөнүндө айтайын дедим эле. Бул жакшыныкы эң жакшы Хагистики экен. Жакшы чапталат. Тайтайдыкы да жакшы экен, баягы бийик отурат экен аябай. Бул памперс болсо аябай ылдый деп отурат экен. Чаптагычы дагы баары эле чапталат экен, бирок эң жакшы эле Хагис чапталат. Анан бул аябай бийик отурат экен Тайтай. Аябай агып кетүүсүнөн аябай эметилген экен да. Узундугунан деле байкасаңыздар болот. Тайтай эң узун памперс болуп турат. Ошондой эле. Бул памперстин деген аябай кыскабы, айтор ошондой экен. Ошо мен өзүм опутуман бөлүштүм. Мен да биринчи наристем. Мага окшогондор көп эле болуш керек. Кайсы памперсти колдонгон, кайсы памперс колдонбогондор. Памперстин түрү аябай көп экен. Мен азыр үчөөнү эле алып көрдүм. Дагы сурасаңыздар, дагы памперслерди алып колдонуп көрүп, силерге кеңешимди берем. Дозатор дейм, эмне дейт? Толгондо бул полоскасы жашыл болуп калат. Хагистики аябай көрүнүп турат. Тайтайдыкы да бар, бирок мунуку жакшы көрүнбөйт, бирок бар. Көрсөңүздөр болот. Мынакей сары болуп турат. Бул памперстики жок экен. Памперсин чечпей эле көрүп койсоңуздар болот. Булардан толгонун же толбогонун. Булардын үчөөнүн тең резинкаларынын айырмасы бар экен. Хагистикинин аркасында да мындай резинкасы бар экен. Мынакей. Мындай болгон. Бул памперстики резинкасы жок экен. Мен эми байкап атам. 5-10 памперс колдонуп койдук, бирок ошондо да байкаган эмесмин. Вообще резинкасы же эмеси жок экен, ошон үчүн бат чыгып кетет экен мындан. Мынакей аркасы болуп турат. Ошентсе да резинкасы жок экен.
резинкасы бул жак капталындар экен. Болгондо мунчу да слабый резинка экен. Хагистик аябай катуу тартылган. Тайтайдыкы аркасында бар экен, бирок мындай экен. Четинде дагы эмеси аябай катуу тартылган, хагистикиндей болуп. Астында болсо баарыныкы эле жок. Резинкаларынан дагы, эмелеринен дагы баардык жагынан ар бир памперстин айырмасы болот экен. Мен билген эмесмин, баардык эле памперс окшош болуш керек деп ойлочумун. Ошондой эле бул хагис неметкенден толгондон кийин мынтип кармап көрсөңүздөр аябай эме болот, кургак болот, колуңуздар суу болбойт. Мынтип давить эткенде эле эмеси суусу чыгат, ага чейин мындай кургак эле болуп тура берет. Бул памперс эметсе деле эме болуп тура берет экен. Баса элек жатып эле мындай суу болот экен. Тайтайдыкы орточо болот экен. Өтө суу эмес, өтө кургак эмес, ушундай болот экен. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Каналыма катталып, комментарийиңиздерди жазып туруңуздар.